Эфирде Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин Мурас телестудиясы тарабынан даярдалган жаңылыктар тартууланат. Аны мен Айсулуу Сүйүнбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү программадан учкай кеп. Ошто Кыргызстан сабагынын жана эл аралык эне тил күнүнө карата уюштурулган 10 күндүктүн жыйынтыктоочу иш-чарасы өттү. Болочок атамекенди коргоочулар аскерге чейинки даярдыктарын көрсөтүшүп, атайын саамалык өткөрүштү. Салтка айланган саамалык окуу жайда быйылда 8 март майрамы жогорку маанай менен белгиленип, айымдарга сыйлыктар тапшырылды. Ош МПУда робототехника борбору ачылды. Алдыда бул борбор студенттер үчүн кандай кызмат көрсөтөт? Жоштор аралык кызматташтык Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен түзүлгөн делегация окуу жайда конок болушту. Ош шаарындагы Бабыр атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалык драма театрында Кыргызстан окуу курсунун жана эл аралык эне тил күнүнө карата 10 күндүктүн жыйынтыктоочу иш-чарасы өткөрүлдү. Бул саамалык Ош мамлекеттик педагогикалык университети, Ош шаарынын мэриясы, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын демилгеси менен уюштурулуп, окуу курсту төрага Мелис Мураталиев жүргүздү. Иш-чаранын жүрүшүн кабарчыбыз Айсезим Калбаева баяндайт. Иш-чарага мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев, Ош шаарынын мэринин орун басары Нурбек Кадыров, жоштордун жетекчилери, окутуучулар жана студенттер катышты. Саамалык жогорку маанайда башталып, мында төрага кыргыз тилинин өнүгүүсү жана улуттук идентификацияны чыңдоо жаатында маанилүү кадамдар аткарылгандыгын белгиледи. Иш-чаранын алкагында биз дагы атайын Бишкектен атайын келип, ошо биздин улуттук комиссия тарабынан былтыр бир жакшы башталган саамалыгыбыз бар эле. Биринчиден өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз жөнүндө кыскача маалыматта беребиз. 24 жылдын жыйынтыгы боюнча. Андан сырткары дагы ошол кыргыз таануу жаатында дагы бүгүн бир өзүнчө бир лекция болот. Бунун баары ошол президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жыл аягында жарлык менен бекиткен оңгу жол улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген оңгу жолдун алкагында болуп атат. Саамалыктын алгачкы бөлүгүндө Ниязал атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайы, Ошму жана Оштол сыяктуу жогорку окуу жайлардын таланттуулары тарабынан дүйнө элдеринин улуттук бийлери жана элдик обондору жаңырды. Катарда окуу жайдын музыкалык педагогикалык факультетинин окутуучулары да өз таланттарын тартуулашты. Бул менен бирге кыргыз тилинин өнүгүүсүнө салым кошкон бир катар мамлекеттик кызматкерлерге жана окутуучуларга Ош шаарынын мэриясы, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан ардак грамоталар жана ыраазычылык баракчалары тапшырылды. 21 февраль эне тилдин эл аралык күнүнө карата Ош шаарынын мэриясы тарабынан 2025 жылдын 17 февралынан 27 февралына чейин 10 күндүк жарыялаганбыз. 10 күндүктүн ичинде бул Ош шаарында жашаган бардык улуттардын өз эне тилин даңазалоо, ошону менен бирге эле ошол улуттардын баарын башын бириктирип турган биздин мамлекеттик тилибизди өнүктүрүү жана даңазалоо максатында иш-чаралар планы түзүлүп, ошол иш-чаралар планына ылайык жерлерде, окуу жайларда, билим берүү тармактарында жана мекеме ишканаларда ар кандай иш-чаралар өткөрүлдү. Ал эми экинчи бөлүк Мелис Мураталиевдин Кыргызстан окуу курсунун негизиндеги семинары менен уланды. Мында төрага алгач катышуучуларды кыргыз тилинин өнүктүрүү жаатында саналип айдыңында жүрүп жаткан өнүгүү процесстеринен кабардар кылып, аны улай кыргыз элинин окутулбаган тарыхы темасында кенен баяндама жасады. Биздин учурда жаштар буну түшүнбөй калышы мүмкүн, же болбосо өзүңөр үчүн маалымат үчүн угуп койсоңуздар. Советтер Союзунун убагында мектепте тарых сабагы бар болчу. Бирок ошол тарых сабагынан кыргыздын тарыхы дегенди окуткан эмес. Жалпысынан 5 класстан баштап мектепти бүткөнгө чейинки тематика боюнча тарых окутулган, байыркы тарых, орто кылым тарыхы, анан жаңы тарых, соңку тарых деп, анан Советтер Союзунун тарыхын окуган.
Семинардын жүрүшүндө биздин заманга чейин 201-жылы моди ал кезде Тянь-Шанда жайгашкан Гегун элигин баш ийдиргенден тартып, кыргыз тарыхын талдап, улут катары калыптануу жугундагы урунтуучулары жөнүндө кенен маалымат берилди. Мындан сырткары кыргыздын каада салттары, алардын чечмелениши тууралуу да айтып, иш-чара жогорку маанайда жыйынтыкталды. Бұл жиынтыктоочу иш-чаранын негизинде мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча президенттин алдындагы улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Казакбаевдин кыргызстануу сабагында ушул иш-чаранын жыйынтыктоочу кечесинде катталганбыз. Ошонун негизинде бүгүн Ош мамлекеттик педагогикалык университети ушул иш-чарага көмөкчү катарында уюштуруп келе жатат. Белгилей кетсек, аталган иш-чара мамлекеттүүлүктү бекемдөөдө кыргыз тилинин маанисин ачып берүү, катышуучулардын атуулдук активдүүлүгүн көтөрүү, мекенчилик аң сезимди калыптандыруу жана улуттар аралык достукту бекемдөө максатында Ош шаарынын мэриясы, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы, Ош мамлекеттик педагогикалык университети менен биргеликте уюштурулду. Айсезим Калыбаева, Эрнис Жаныбеков, Ош МП жаңылыктары. Студент мырзалар катар сапка тизилип, аскерге чейинки даярдыктарын көрсөтүштү. Бул ирет аталган иш-чара аскерге чейинки даярдык предметинен сабак берип келген полковник Касым Кадыровдун жаркын элесине арналды. Кененирээк кийинки сюжетте баяндалат. Атамекенди коргоо күнүнө карата иш-чарага командалар толугу менен тизилди. Рапорт берген Эркинбаев. Саламатсыздарбы жолдоштор? Саламат жолдош. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин колледжинде аскерге чейинки даярдоо сабагы боюнча биринчи курстар аралык мелдеш өткөрүлдү. Иш-чарага университеттин ректору Бекмурза Зулуев, Ош шаардык аскер комиссариатынын 3-бөлүмүнүн башчысынын жардамчысы капитан Нурсултан Шайырбек уулу, ага лейтенант Мирбек Шакиров, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү Семетей Жолдошов, окутуучулар жана студенттер катышты. Ушул жердин базасында өткөрүлгөн иш-чара өзүнүн максатына жетти деп ойлойбуз. Себеби мына бүгүнкү жаш балдар экен, мындайча айтканда биринчи курстар. Өздөрүнүн билим деңгээли, кыймыл аракети, изденүүлөрү биз үчүн жогорку деңгээлде. Буюрса мындан дагы өздөрүнүн билимдерин өркүндөтүп, Кыргызстандын келечеги үчүн мыкты жактардан көрсөтөт деп ишенебиз. Саамалыктын ачуу аземинде ректор Бекмурза Зулуев сөз сүйлөп, ал өз сөзүндө өлкөнүн коопсуздугу үчүн жан өрөп эмгектенген эр азаматтарга ыраазычылык билдирди. Бул менен бирге окуу жайда эмгектенген полковник Касым Кадыровдун ишмердүүлүгүн эскерип, ал студенттерге зор үлгү болгон окутуучу болгондугун баса белгиледи. Аскер адамы катарында, укук коргоочу катарында агай дайыма бирдей форманы алып жүрдү өзү. Себеби ал киши өзүн дал ошондой эсептөөчү. Себеби ар бир Кыргызстандын укук коргоочусу, аскер адамы дал мендей дене түзүлүштө чың. Мени көргөндө ошол адамдар, мына ушу бизди коргоочулар дал ушундай даярдыкта жүрүш керек деген принципте жүргөн инсан болгон. Мында колледждеги адистиктердин биринчи курстарынан суурулуп чыккан 7 команда атсалышты. Алар жогого ылайык аскерге чейинки даярдоо сабагынын негизинде саламдашуу, автомат калашниковду чачуу жана жыйноо, суроо жооп, кир көтөрүү жана ар кандай күтүүсүз келген табигый кырсыктар учурундагы биринчи медициналык жардам эрежелеринин көрсөтүү боюнча түрдүү тапшырмаларды аткарышты. Бүгүнкү иш-чара өтө чоң деңгээлде сонун болду. Жана буга даярлык жакшы каралган биз жактан бөрүлөр командасынан өзүбүздүн аскерликте кандай мынтык кармап, анан өзүбүздүн өнөрүбүздү тартууладык. Аскерлик опыттар менен. Саамалык, милдет, намыс атамекен ураанынын негизинде университеттин 100 жылдыгына карата уюштурулуп, окуу жайда үзүрлүү эмгектенген милициянын полковниги Касым Кадыровдун жаркын элесине арналды. Бул сабак студенттер өздөрү деле айтып атпайбы, баягыча мекенчил кылып, баягы эз жүрөк бул жигиттин милдети болуп эсептелет да. Ушул аскерге чейин ушундай даярдыкта барса,
ертең аскерге барса да қиналбайды да. Атам алғашқы милицияның қайғы құжат қызмат полкі деген бар болды, ошол жаққа сержант болып келіп, ошол жақтан өсіп милицияның полковнигі чейин жетіп, пенсияға шығып, андан кейін пенсиядан кейін деле ушул жаққа келіп, бұл жақта өзүнүн алған билим мен тажрыйбасын студенттер менен бөлүшүп жүргөн. Жыйынтыгында калыс тартуу тарабынан жеңүүчүлөр аныкталып, балдар ортосунда 1-чи орунду дене тарбия адистигинин Бөрү командасы. Ал эми кыздар ортосунда 1-чи орунду башталгыч класстарда окутуу адистигинин Жаңыл Мырза командасы багындырды. Жеңүүчүлөргө уюштуруу тобу тарабынан диплом жана баалуу белектер тапшырылды. Бул менен бирге колледждин дене тарбия жана табигый илимдер кафедрасынын айрым окутуучуларына да Ош шаардык аскер комиссариаты тарабынан ардак грамоталары ыйгарылды. Бүгүнкү иш-чара абдан жогорку деңгээлде өттү. Биз мырзалардан 23 февраль мырзалар күнүнө катар өткөрдүк. Жана ошондой эле мырзалардан кем калышпай биз дагы 1-чи орунду багындырдык. Мына ошондой эле азыр сүйүнүчүбүз чек жок. Абдан патриоттук сезимди козгогон иш-чара болду. Белгилей кетсек, аталган иш-чара студенттерди мекенди сүйүүгө багыттоо жана патриоттуулукка тарбиялоо, тайпалар аралык ынтымакты бекемдөө максатында колледждин дене тарбия жана табигый илимдер кафедрасы тарабынан уюштурулган. Ар бир адистик боюнча биз атайын студенттердин тобун түзүп иш-чара өткөрдүк. Негизги биздин максатыбыз бул жерде студенттердин аскерге чейинки даярдык предмети боюнча алган теориялык билимдерин практика жүзүндө бекемдөө болуп саналат. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары. 8 март аялдардын эл аралык күнү. Бул күндүн урматына окуу жайда жыл сайын жогорку деңгээлде иш-чаралар уюштурулуп, анда айымдардын ар тараптуу жетишкендиктери да бааланып келет. Бул жылы университеттин ректору Бекмурза Зулуев баштаган агайлар тобу окутуучу эжекелерге жана студент кыздарга күтүүсүз маанай тартуулоо максатында аларды жеринен куттукташты. Сегизинчи март аялдардын эл аралык майрамы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде өзгөчө маанай менен башталды. Ага ылайык университеттин ректору Бекмурза Зулуев баштаган жетекчилик жамаат айымдарды жаз менен кошо кирип келген майрамы менен кызуу куттуктады. Ректор өз сөзүндө ааламдын көркү болгон жалпы аял затын аруу майрамы менен куттуктап, алардын коомдогу орду, баркы дайыма жогору экенин баса белгиледи. Дайыма ушу жаздай суу болуп жүрө бергиле, кыздарыбыз дайыма жигиттерибизди сүйдүрүп, күйдүрүп, ыйлатып, анан кубантып жүрө бергиле. Куттуктайбыз. Бул менен бирге окуу жайдын өнүгүүсүнө өз салымын кошуп, жигердүү эмгектенип келе жаткан окутуучу эжекелерге, кызматкерлерге жана мыкты окуган студент кыздарга окуу жай жетекчилиги жана профсоюз комитети тарабынан ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Аталган сыйлыктар сабак учурунда, иш үстүндө, жолдо бара жаткан учурда жеринен тапшырылып, айымдарга күтүүсүз майрамдык маанай тартууланды. Айданек Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин математика жана компьютердик технологиялар факультетинде робототехника борбору ачылды. Ачылуу аземге университеттин ректору Бекмурза Зулуев баштаган жетекчилик курам жана аталган факультеттин жамааты катышып, алгачкы ноктор борбордун кызыл тасмасын кесишти. Робототехника борборунун ачылышы бул окуу жайдын жаңыланууга жана жаңы технологияларды өздөштүрүүгө карай жасаган дагы бир маанилүү кадамы. Аталган борбор алдыда кандай кызмат көрсөтөт? Кабарчы узулантат. Алгач долбоордун негиздөөчүсү Айсырга Ырыспаева кананын ичиндеги жабдыктар жана андагы мүмкүнчүлүктөр, роботтордун иштөө механизми тууралуу келген конокторго маалымат берип, кенен тааныштырып өттү.
Алдыда аталган лаборатория студенттердин технологиянын заманбап жетишкендиктерин өздөштүрүүсү, чыгармачылыгын өнүктүрүүсү жана инновациялык идеяларды ишке ашыруусу үчүн кызмат көрсөтөт. Биз ушул программаны жазып туруп, бул Arduino'го киргизгенибизде, ошол биз кандай, мисалы, датчиктерди кошобуз, моторлорду кошобуз, ошол кызматты аткарат. 2023-24 окуу жылында ушундай ачалы деп проект түзүп, өзүбүздүн ректорго сунуштап, агайдын макулдугу менен өзү университет өзү каржылап тендерге бергенбиз, эмне керек экенин баарын бергенбиз. Ошол жерден анан сааты ушулга келип жетти да. Аны улай катышуучуларга студенттер тарабынан жасалган роботтор көрсөтүлүп, мында алар ошол долбоорлордун негизинде жождор аралык сынактарга катышуу менен тажрыйба алмашып келгендигин айтышты. Ачылышка келген коноктор да өз сунуш пикирлерин айтып, ийгиликтерди каалап өтүштү. Соңунда робототехника сабагын мыкты өздөштүргөн студенттерге сыйлыктар тапшырылды. Бул робототехника сабагы бизде 2024 жылы 3-семестрде кирди. Bir semestr okuduk. Bir semestrde biz Aysalgaçke okutуп, үйрөттү. Ошмунун 85 жылдыгына карата конкурс жарыяланды. Ошо робототехника боюнча. Биз ал кезде эми баштаганыбыз үчүн болушунча аракет кылып, акылдуу таштан элек жасадык. Белгилей кетсек, аталган борбор университеттин 100 жылдыгына математика жана компьютердик технологиялар факультетинин математика жана информатика адистиктеринин ачылгандыгынын 20 жылдыгына карата окуу жай жетекчилигинин колдоосу менен ишке ашкан. Робототехника азыркы мезгилдин талабына ылайык окуу планына киргизилип, анан бул ушул предмет өзүнүн максатына жетиш үчүн сөзсүз түрдө ошо робототехниканын каражаттары менен камсыз кылышыбыз керек. Анан студенттер алган теориялык билимдерин практикада ошону көрсөтөбүз керек. Бир нерсени алыш үчүн акча каражаты керек экен. Анан ошол жагынан биздин ректорубузга, жетекчиликке аябай ыраазычылык билдиребиз. Нурислам Закиров, Фернис Жаныбеков, ОШМПУ жаңылыктары. Окуу жай жождор аралык ички жана тышкы алаканы арттыруу максатында улам жаңы кызматташууларды ишке ашырып келет. Бул процесстин алкагында университет эки тараптуу келишим түзүүлөрдө, жолугушууларда, биргелешкен билим берүү программаларды жана конок лекцияларды уюштуруп, билим берүүнүн сапатын арттыруунун аракетинде. Бул жолу окуу жайга Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен түзүлгөн делегация конокто болушуп, университеттеги жүргүзүлүп жаткан ишмердүүлүк менен жакындан таанышып чыгышты. Уландысы кийинки сюжетте. Ош мамлекеттик педагогикалык университети ички жана тышкы жогорку окуу жайлар менен кызматташтык байланышты бекемдөөгө ар дайым ынтызар. Ага ылайык жыл ичинде бир топ кызматташтык жолугушуулар жүзөгө ашып келет. Бул рет окуу жайда Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен түзүлгөн делегация конокто болушуп, аталган университеттин окуу башкармалыгынын башчысы Эдилбек Амантуру уулу баштаган жетекчилер, факультет декандары, институт директорлору ОШМПУ менен жакындан таанышышты. Ар кайсы багыттагы адистерибиз, мугалимдерибиз менен келип, ушул университеттеги жакшы жаңылыктар менен бөлүшкөнү атайын келди да, тажрыйба алмашуу багытында көптөгөн иштерди кылсак болот экендигин сиздердин адистер менен да кеңеш пикир алмашуу учурунда көрдүк дагы. Биз ошол жагынан дагы келечекте сүйлөшүүлөр жүргүзүп кызматташабыз деген ойдомун. Өкүлдөрдү университеттин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков тосуп алып чаккан жыйын уюштурулуп, анда эки окуу жай ортосундагы кызматташтык туурасында сөз болду. Белгилүү болгондой, бирдей миссия аткарып келе жаткан педагогикалык окуу жайлардын буга чейинки байланышын арттыруу максатында билим берүүдөгү иш-аракеттерди биргеликте жүзөгө ашыруу, окутуучулар ортосунда тажрыйба алмашуу, студенттердин академиялык мобилдүүлүк программасы сыяктуу аракеттерге басым жасоо менен өзара алаканы бекемдөө жана өнүктүрүү зарыл экенин белгилешти. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин мурдакы менен азыркы салыштырганда абдан жакшы өнүгүүнү байкадык биз. Анан окуу процессинде дагы мына биздерге мастер-классты өткөрдү. Сүйлөшүүлөрдөн кийин ошо чогуу биргеликте ушу республикабыздагы мектептердин, жогорку окуу жайлардын мугалимдерин жана окутуучулардын квалификациясын жогорулатууну биргеликте чогуу
иш алып барабыз деген сүйлөшүүлөр болду. Бул да жакшы. Аны улай коноктор университеттин материалдык техникалык базасы менен жакындан таанышып, окуу жайга саякат курушту. Бул менен бирге алар факультеттер тууралуу да маалымат алып, айрым сабактарга учкай катышып өтүштү. Коду кайра жазып, кайра өчүрүп, кайра иштеткенибизге ыңгайлуу. Азыр эми 2023-жылы 4-ü чыкты. Белгилей кетсек, Ош мамлекеттик педагогикалык университети Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен илим жана билим берүү жаатында алгылыктуу педагогикалык кызматташтык жүргүзүп келет. Сиздер университеттин соңку жаңылыктарына көп болуңуздар. Ушул жана башка кабарлар менен ОШМПнун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан таанышсаңыздар болот. Алдыда берүү атайын даярдалган көрсөтүүлөр жана рубрикалар менен уланмакчы, бизден алыстабай туруңуздар. Ар бир доордун өзүнө жараша өрнөктүү инсандары болот. Мына ошол чыгаан инсандар катарында башкалардан оочолонуп өлүмдөн жалтанбаган, жүрөгүндө өлкөмдүн тынчтыгы үчүн деген сезимди түнөткөн, мезгилдин түрдүү кыйынчылыктарына моюн сунбай, өз милдетин татыктуу өтөгөн чыгаан азаматтар чанда кездешет. Алардын бири мекенди кандай сүйүп, ага ак тилден кызмат өтөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн инсан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкери, милициянын полковниги Касым Кадыров. Кадыров Касым Жолдошович 1960-жылы 5 февралда Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы Озгор айылында жарык дүйнөгө келген. Балалыгы Ордолуу Ош шаарында өтүп, 1-класстан 8 класска чейин номер 58 Акбура орто мектебинен, ал эми 9-10 класстарда Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы орто мектебинен билим алган. Мектепти аяктаган соң 1978-1982 жылдары Ош гуманитардык педагогикалык институтуна тапшырып, ийгиликтүү аяктаган. Билими боюнча жогорку юрист, эксперт. Кыргыз милициясынын келечеги үчүн жан өрөгөн кызматкер Касым Кадыров 1982-84 жылдары Түркменстандын Чорчоу шаарында Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. Ал эмгек жолунда агартуучулук тармагында да өзүн сынап, 1984 жылдан 92 жылга чейин Ош шаарындагы учурдагы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде баштапкы аскердик окутуучу болуп эмгектенген. Мен Кадыров Касым Жолдошовичти 90 жылдан бери тааныйм. Ошол мезгилдерде бул сайыз мезгили болчу. Аскерге даярдык, ал убакта военрук деген аталып жүргөн. Ошол мезгилден жакшы билем. Ошол мезгилден эле патриот, аскердик эрежени жакшы билген, адис катары тааныйм. Ошол жылдардан бери кийин өзүнүн окуусун улантты. Анда мен куратор болчумун, юридик адистигин бүтүрүп, укуктануу адистигин, анан ички иштер бөлүмүнө кеткен. Как адам катары чыгармачыл, өзүнүн кесибин сүйгөн жакшы адамдардын бири болчу. Мен как кесиптеш катары бул адамды кесипкөй, адамгерчиликтүү, өзүнүн намысын коргогон кыргыздын жакшы атуулдары бири деп эсептейм. Ал окуу жайда өзүнүн жүрүм туруму, ишке болгон жоопкерчилиги менен зор кадыр-баркка ээ болгон. Кесиптештери агайды ишине так, көөдөнү таза, адамдык асыл сапаттардын уюткусу эле деп эскеришет. Мен ушул өзүнүн мүнөзү, ушул жүрүш турушу дагы биздин жаш мугалимдер үчүн аябагандай чоң сабак болду деп эсептеймин. Бул биринчиден, экинчиден биз мына ушул 10 жыл арасында өзүнүн ишинде устат катары өзүнө шакирттерди даярдап кеткендиги бизде аябагандай эмне десем болот, мындай
байқадық та біздер. Себебі бұл әрбір сабағында келгіле балдар, мен мына бұл малымат тап келдім, шunu ушул жерге қошойлы, келгіле балдар, мына бұны программаны чоғу түзөлі, деп бірге түзет болды. Жада қалса сабағына дағы кіргізет болды. Балдар, мен сабағыма кіргіле, жардам берейін мен деп тұрып, сабағына дағы кіргізеп, любой іс жарада, ушул біздегі 2 мұғалим бар, аскерге чейінгі даярдықты өтуді. Эркинбаев Садық ағайыз менен Мұқадам Әліұлы Рахман ағайыз. Мұна ушул экөөнө жетелеп жүрүп, шунчалык даярдап койгон экен. Ушуга биз аябагандай ыраазы болобуз да, мунун эмгеги ар дайым биз менен түбөлүктүү болот деп ойлоймун. Ал эми 1992 жылы Касым Жолдошевич Ош шаардык аткаруу комитетинин жана партиянын жолдомосу менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ош облустук ички иштер башкармалыгына ишке орношкон. 2003 жылдан 2015 жылга чейин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ар кандай түрдүү кызматтарында иштеген. Андан соң Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жоосуна ылайык жаш курагы боюнча ардактуу эс алууга чыгып, 2017 жылдан баштап өмүрүнүн аягына чейин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кадрлар бөлүмүндө ага тескөөчү жана ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп, эл кызматында эмгектенген. Каарманыбызды жумушунан сырткары обончу катары дагы таанысак болот. Касым Кадыров акындардын түрдүү ырларына обон жаратып, шаардык, облустук, маданий иш-чараларда даталуу күндөрдө милициянын эмгегин даңазалоо менен бирге обондуу ырларды да аткарып жүргөн. Анын Ош маршы, аскер маршы, милиция маршы, Ош вальси жана бол сүйүү эски болбойт, жаңы болбойт аттуу обондуу чыгармалары бүгүнкү күндө да ички иштер бөлүмдөрүндө, аскердик парадтарда, орто жана жогорку окуу жайларда, Кыргыз телерадио фондусунда аткарылып жүрөт. Милициянын полковниги Касым Кадыров 1989 жылдан бери Маданият музыка ишмерлер союзунун мүчөсү болуп, бир нече конкурстардын лауреат дипломаты аталган. Ошондой эле Кыргыз Республикасында өткөрүлгөн Кыргыз милициясына, улуу ата мекендик согушка, Манас эпосунун 1000 жылдыгына арналган телеконкурстарга активдүү катышып, баалуу сыйлыктар жана дипломдор менен сыйланган. 2006 жылы ал Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин буйругу менен Маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланган. Жумуш менен талантты айкалыштыра билген Касым Кадыров үй бүлөдө да сүйүктүү жолдош, мээримдүү ата боло алган. Жубайы Тиллакан Батырова менен 4 уул 1 кызды татыктуу тарбиялап өстүрүшкөн. Учурда уулу Семетей Жолдошов да ата жолун жолдоп, ата мекенге ак кызмат өтөөнүн үстүндө эмгектенип келет. Атамды азыр таныган адамдан сурасаң, честный адам, таза тыккан жүргөн адам деп айтат. Ошол ата кесип болуп, үй бүлөдөн мен ошо атам жолун улантып, бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармалыгынын тергөө кызматында иштеп жатам. Калган 2 агам бар, 1 иним бар, 1 карындашым бар. Алар ошо өздөрүнүн кесиптери боюнча иштеп келишет мүмкүндө. Касым Кадыров 2024 жылдын август айында катуу оорудан улам көз жумган. Өмүр безден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи, калкы арткан жүктү чаалыкпай көтөрүп, кара жанын кар чуруп иштеген, ысымына чаң жугузбаган, өлкөнүн кызыкчылыгын биринчи орунга койгон, тартипти туу туткан Касым Кадыров сыяктуу асыл адамдардын ысымдары кылымдар бою жашай берет. Лас-Вегастагы уникалдуу имарат дүйнөдөгү эң чоң экрандуу сфера тууралуу уктуңуз беле?
Бул дүйнөдөгү эң чоң шар сымал имарат болуп, инновациялардын символуна жана көңүл ачуу дүйнөсүнүн жаңы борборуна айланган. Таң калыштуусу анын бийиктиги 111 метр, туурасы 157 метр. Мында 54 000 чарчы метр аянтка 1 миллиондон ашык LED панелдер орнотулуп, планетадагы эң чоң жарык диодтуу экранды түзгөн. Ал эми үн системасын 164 000 динамик камсыз кылса, ички экрандын форматы 16K'дан жогору болуп, толук чөмүлүү эффектисин тартуулай алат. Бул бар эмес. Эң кызыгы залдын ичинде 4D машиналар орнотулган. Алар шамалды, температураны, жыттарды имитациялоого, ал тургай жер титирөөнүн сезимин берүү үчүн керектүү жабдуулар менен жабдылган. Бул экрандын курулушу 2018 жылы башталып, 2023 жылы аяктаган. Жалпы долбоордун баасы 2,3 миллиард долларды түзгөн. Сфера 18 000 орундуу отургучтарды жана 5 000 орундуу тик туруучу орундарды камтыйт. Бул жерде түрдүү кино көрсөтүүлөр, жарык шоулары жана спорттук иш-чаралар өткөрүлөт. Мындай имарат Лас-Вегастын жаңы визиттик карточкасына айланарына шек жок. Бул кызык инфо рубрикасы жана мен Айсулуу Сүйүнбек кызы кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча.